Саламатсыздарбы, Суперинфо гезитинин жана Супер KG порталынын көрөрмандары. Бүгүнкү маегибиз педагог, психолог Барчынай Кадырбековна менен болмокчу. Биз мугалим, окуучу жана устат шакирт ортосундагы бир мамилени талкуулайлы деп турабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Барчынай эже, ушу айтсаңыз, жана жогоруда бир апта мурун талкуу болгон мугалим окуучу маселеси болду. Бул маселе жөнүндө кыскача айта кетсеңиз, сиздин өзүңүздүн оюңузду. Ооба. Мен башында ал маселе жөнүндө чындап билген эмесмин. Мага эми страничкам ошол багытта болгондуктан аябай жиберишти. Ачып караган деле эмесмин, акырында ачып караганга туура келди да, баары эле бир видеону жиберишет. Анан негизи бул жерде мен мугалимди дагы, баланы дагы күнөөлөбөйт элем да. Бул негизи жалпы коомдун ушул деңгээлге жетип калган чеги болчу. Раз ошол нерсени жараткан каалады, чындыкты көргөзүштү каалады, анан ошол бир кыз менен эжеке аркылуу берип атат да. Бер жакты карагыла, бизде деген азыр ушундай болуп атат депчи. Мен болсо 26 000-27 000 адам менен Z-Moon мугалимдер туурасында бир жылдан бери баракча алып барамын. Алар арызданышат өз-өзүнчө. Бизди деген укпай калды балдар, биз деген сабактарыбыз таасир этпей калды, бизде деген ушундай деп мага эле айтышат. Бирок ал нерсени мен жеке бирме-бир адам менен гана чече алам да, мен коомдук деңгээлде чече албайм. Ал эми как раз ошол видео ушул нерсени көргөзүп койду да, алар мен чолпон байлар деп ат коюп койдум аларгачы. Ошондой. Коомдо ушундай талкуу болду. Анан сиз Z-Moon жөнүндө иликтеп жүргөн психологсуз. Негизги маселе бул жерде Z-Moon менен андан мурдагы муундун ортосундагы келишпестик болду окшойт. Ошон үчүн Z-Moon'дун өзүнүн өзгөчөлүгүн айта кетсеңиз. Бул канчанча жылдан кийин төрөлгөн балдар жана буларга кандай мамиле керек? Именно ушулда доор алмашканда адамдардын арасында, чоңдор менен жаштардын арасында пикир келишпөөчүлүктөр болот. Анан ошол нерселерди башка психологдор, дүйнөлүк психологдор башка себептерден издеп жүрүшкен. Анан акырында ошол муундарга бөлүп алганда аябай оңой болуп калган да адамдарга. Муундарга кантип бөлгөн? Баягы X-Moon, Y-Moon, Z-Moon деп уже жаттап деле калышты да коомчулук. Ал эми именно Z-Moon болсо негизи Америкада, өнүккөн өлкөлөрдө 95-жылкылардан. Ал эми бизде 2000-2005-терден беркилерин деп деле айтсак болот да. Ошолор Z-Moon'дар. Булар аты айтып тургандай эле акылдуу муун. Алар менен биз акыл талашканга болбойт. Ошондой эле электроникадан, много гаджеттерден, интернеттен буларды айырып кароого болбогон бир өзгөчө муун да. Элдердин жарымысы кызды күнөөлөсө, мугалимдер, ата-энелер болсо, мугалимдер, ата-энелер кызды күнөөлөй турган болсо, ал эми жаштар, молодежь болсо мугалимди күнөөлөшөт да. Не имеет права депчи урганга деп. Бул жерде педагогдун өзүнүн дагы немелери бар да, маданияты бар. Анан кийин деген атайын биз окуп атканда, педагогмун мен дагы окуп атканда ушул проблемалар мурда деле болуп келген да, болгону мындай интернет айдыңы жок болгондуктан ошол жерде эле чыкпай эле класстын ичинде калып кетчү бул нерсе. Бул демейдегидей эле көрүнүш болот болчу. Z-Moon мындай нерсени көтөрө алышпайт. Плюс аларда эме бар. Мындай ачык асман дегендей, ачык асмандын алдында болгон нерселердин баарын көргөзө алышат. Аларда курал бар да, ишенген курал эмне? Интернет. Мугалимдин ошибкасы мындай болуп атат. Ошол педагогикалык маданиятка таянып, проблема болуп атканын билип атат. Демек ал баланын үйүндө проблема бар. Биринчиден ал өзүнчө жекече чакырып алып, окуучу менен проблеманы окуучулар менен сүйлөшөсүңөр дейт да. Андан кийин ага дагы болбосо дейт, эгер преданный мугалим боло турган болсоң, анда анын ата-энесин, ошол агрессиянын булагын изилдейсиңер дейт. Ата-энеси менен сүйлөшөсүңөр, үй бүлөсү менен таанышасыңар дейт. Андан кийин ага дагы алыңар жетпесе, анда административдик чара көрөсүңөр деген жери бар да. Ошол 3 ступенька. Биз болсо эмне кылып атабыз? Атырып эле барып, баягы кыргызча кылып эле уруп жиберип атабыз. Z-Moon'ду дүйнө тарбиялап жатат. Биз билбейт, көрбөйт, булар түшүнбөйт деген менен алар өзүнүн укугун четко билишет. Алар кандай өнүккөн заман болуп аткандыгын, мугалим эмнеге имеет право, биз эмнеге имеет право укмуш ажырата билишет. Анткени акылман болуп атпайбы? Ал эми окуучунуку болсо, албетте ал кандай болгондо дагы ал бала.
тем более ал агрессияда чоңоюп аткан бала. Анын проблемасы анын ата-энесинде. Мындайча айтканда, со стороны психологдордун көзү менен караганда, окуучу байкуш эмеде бооруй турган состоянияда. Ошону байкуш байгантип кыйкырып, байгантип өзүнөн чоңдорго чыгарып, же болбосо башка адаттан сырт мамилелерди кылып, баягы ичиндегини чыгарып атат да. Эгер чоң болгондо ошол состоянияда, анда точно депрессияга кирип кетмек. Могу интернеттин, информациянын көптүгү адамды ушунчалык деңгээлде, эгер биз деле Зетмунга окшоп өңүлүп карай турган болсок, өзүбүзгө жаккан нерселер жөнүндө биз деле батылөнүп кетебиз. Информациянын доступна болгондугунун дагы бир себеби психологиялык жактан. Адамды чындап эле бүгүн башкача, эртең башкача кылып өзгөртүп кое алат да. Анткени ал жерде бир эле информация берилбесе, ал жерде эмоция берилип атат. Мисалы, TikTok'ту карашат, балдар. Ал жерде болсо ишеним берилип атат. Ал жерде болсо лайф деп коет, именно ошол жашоо берилип атат да. Картинкалар менен кызыктуу кылып, алар лайфты, жашоону ошол жактан көрүп атышат. Мектепте болсо кандай беребиз, же үй бүлөдө кандай беребиз? Биз анчалык деңгээлде образына бере албайбыз да балага тарбияны. Биз эмне кылабыз? Сөз менен айтабыз. Ал сөз менен айткан, ал адамга 7% таасир этет. Же болбосо кыйкырабыз, эмоция менен беребиз. Эмоция 38% таасир этет. Ал эми большинство образ менен көргөндүгүн алат да балачы 55%. Көрдүңүзбү? Ошондо кайра эле биз TikTok'ко утулуп калатабыз да, мындайча айтканда. Сиз айткан тема боюнча болсо, эми муунга бөлгөндөн кийин уже белгилүү да. Сөзсүз алардын баалуулуктары башка, алардын дүйнө көз караштары башка. Мисалы үчүн, дарак бир жерде көгөрөт дегенде биз бир жерде ушундай болуш керек, туруктуу болуш керек, анан тартиптүү болуш керек дей бере турган болсок, алардыкы башкача. Бизге чек жок, жашоого чек жок, мүмкүнчүлүккө чек жок деп окутушат азыр дүйнөдөн. Секрети ушул эле жерде негизичи. Болгону 1,5 жаштан баштап, 1 жаштан баштап ошол баланы ошол интернет тарбиялап атканында гана. Эмесе Z дегенде эмне атайын бир Z деп асмандан түштү деп ойлойсуңарбы? Андай эмес да, болгону ошол Запад тарбиялап атат, өнүккөн өлкөлөр тарбиялап атат. Булардын артыкчылыгы эмнеде? Алсыздыгы эмнеде бул муундун? Артыкчылыгы мындай. Психологдор аябай изилдешип атат да, азырчы как раз Z-тен кийин альфа Z төрөлүп атпайбы? Альфа Z-тердин 5 жашка чейинкилери бар да, 5 жашка чейин чыйып калгандары бар. Буларга бирдемени үйрөтүп көрүшөт. Мисалы, азыр телефон деле, Instagram деле. Instagramды чоң адамга үйрөтсөң, 2 жумада дагы үйрөнбөшү мүмкүн да. Ал эми ошол эле мен 1,5 жашар балама берсеңиз, ошол нерсени бир көрүп, бир сыра басып бүткөндөн кийин эле ошол нерсени үйрөнүп алат. Оказывается, азыр окумуштуулардын изилдөөсү боюнча, даже эгер чындыкка бетме бет карай турган болсок, 5 жаштан баштап эле сразу үйрөтүп баштаса болот экен да, Зетмунгачы. Мисалы, практика катарында элечи, 10 жыл мектепте, анан кийин университетке бар, 15 жылды кетирип отурбастан, 5 жаштан баштап эле элестетиңиз, сиз каалаган нерсеңизди үйрөтүп баштасаңыз, бала кызыга турган болсо үйрөнүп кете берет экен. Артыкчылыгы бир нерсени бат үйрөнөт. Алар көргөн нерсесин ойлонбой туруп сразу жасашат. Анан кийин позитивно коркпойт. Позитивно да бул жакта коркунуч, мындай кылып койсом мындай болот, анан эл эмне дейт деген нерселер жок да аларда азыр таап-таза боюнча да. Деп алып эле алар көргөн нерсесин кылып, анан кийин миллионер болуп аткандарга деле миллион кылса болот деп эле ишенип кете беришет. Ишенимде, бир нерсени бат үйрөнгөнүндө, ал эми булардын кемчилиги болсо дайым өздөрүн жалгыз сезишет да буларчы. Ушундай психологиялык, духовный нерсе дайыма жетишпей келет буларда. Кийинки кылымдын же болбосо кийинки 10 жылдык, 20 жылдыктын проблемасы, булар Зетмундар чоңойот да эртең. Мындайча айтканда, ар бир Зетмунга бирден личный психолог керек болуп калат. Анткени дайыма духовный, анан психологический состоянияда булар кризисте жүрүшөт. Ошол духовный абалды биз балага, мисалы, кантип бере алабыз? Ошол ата-энеси же балким мугалим, чөйгө. Туура суроо бердиңиз. Эң кыска жолу бул мындай да. Электроника, интернет десиле бир жолу эле бул ушундай муунда деп эле таштап койбостон аларды. Азыркы эң жакшы балдарга инвестиция биздин кыргыздарда
бул кече доктор Өмүрбек да айтып атпайбы, балага аябай күчтүү инвестиция бул жаратылыш деп атат да. Жаратылыш, анан кийин мээнет мурдагы эле нерсе. Мээнет бир нерсени колу менен жасаш керек да бала. Электроникадан бир гана кызыккан нерсесин жасатуу же болбосо жаратылышка инвестиция кылуу менен баланы ошол жол менен гана куткара алат экенбиз. Жаратылышта именно ошол энергетика, духовность деген нерселерди түшүнөт да балачы. Жаныбарлар менен, канаттуулар менен, тоодо өзү, кыргыздын өзүнүн эле мурдагы жашоосу менен бат-баттан алып барып туруу балага аябай чоң мындай балага духовный байлык берип турат да. Ошол нерсени көрүп, ошол нерсеге аралашып чоңойгон балада андай нерсе болбойт. Демек кыргыздын өзөгүнө, түпкүлүгүнө алып барып, мисалы боз үйдө жашатып, же кымыз ичирип, жайлоого чыгарган бул духовность берет. Аябай духовность, тазалык, таза энергетиканы ошолор тартуулай алат экен да. Анан дагы бир нерсе, биз баары бир кыйналабыз да, ушул өткөл нерсе өтүп кеткичеңди, ушуга адаптация болгучеңди баары бир кыйналабыз. Анын дагы бир оңой жолу, биз кечке эле окуп, анан мен кымбат школага берем, англис тилге, итальянскийге, анан орус тилге деп эле баланы кыйнай бербестен, программированияга, айтиге деп элечи. Баланы илгерки баягы бизде устатка шакирт кылып берип 6 жашында, анан 12 жашка чыккандан кийин андан да күчтүүрөөк устатка берип окутушат эле го илгери. Мисалы изилдеп көрө турган болсок, самолетту же машинаны же болбосо баягы велосипедтерди физиктер жаратпаптыр да. Ал нерселердин баарын ошол аябай күчтүү устаттардан үйрөнгөн шакирттер гана жараткан экен. Физиктер болгону дополнительно баягы туура эмес жактарын гана толуктап беришкен да. Мыйзамдарын. Ти немени деле карасаңыз болот, лампочканы деле баягы Эдисон жөнүндө аябай сонун эме бар го. Ошол нерсеге өтүп атабыз, наставник деп аябай эме болуп атпайбы, популярный болуп атпайбы бизде. Именно ошол жол туура жол экен. Балаңыздын аябай күчтүү бир нерсе болушун каалап аткан болсоңуз, жөндөмүн байкап калган болсоңуз, анда сөзсүз бир устат таап, ошого бала кылып беришиңиз керек экен да, мындайча айтканда. Бул духовность. И духовность бул ооба. И ошол өнөр, кандайдыр бир өнөр. Балага айтып атам да, билим эмес өнөр үйрөткүлө депчи. Ата-энелер кандай мамиле жасаш керек? Алардан эмнени күтпөш керек? Эмнени күтүш керек? Мисалы жакшы окууну күтүп алып эле, баягы өзүлөрү ошол жол менен өткөн да, ошону күтүп алып, анан тиги баладан ошол нерсени күтүп, ошол жерден конфликт чыгып атат, менин оюмча. Эми азыр мен ушуну туурасын айтып кое турган болсом, ата-энелер мен комментарийге тим эле бетим эметишет да, аймагдай болушат да. Просто ата-энелер өздөрү окуш керек болуп атат да, ким баланы ким бул дүйнөгө алып келди, кандай жоопкерчилиги, кандай милдеттери бар. Ошол жөнүндө биздин сабактарыбыз бар да, баягы Z-мундачы, за короткий срок, ошол 2 жуманын ичинде беребиз болгонучу. Ошолорду дагы мындай окуганга умтулган ата-энелер аз да, аябайчы. Ошону эле билип ала турган болсо болду, эне менен баланын конфликти чечилет. Эми ойлоп кой, азыр сиз наристе күтүп атасыз, туурабы? Ошону ким каалап атат? Сиз каалап атасыз да, атасы каалап атат, туурабы? Анан менин кызым өзү айтып калды да, переходный возрастта биринчи социализация болуп атканда 12-13 жашында. Бирдемени айта берди, анан мен айттым да, мен ушундай болуп атат го, ушуга деле ыраазы болбойсуңарбы деп. Мен билбейм да эми аларды. Айтсам болсо, эмнеге анан кийин бизди төрөдүңүз деп ошентти. Анан мен төрөп ушундай кылсам дагы ошого дагы ушундайсыңбы десе, мен сизди төрөт дедим беле деп ошентти. Ошондон анан мен бир пистолет менен башыма аткандай болуп, ошондон изилденип жүрбөймүнбү? Чындап эле карасам, чындык да, мен аны ал суранган жок да, мени төрөңүз депчи. Эми ушул эле жердин ичинде глубоко философия жатат да, өздөрү чечип алышса болот. Ким милдеттүү на самом деле? Мурдагы нерсеге эле баага такап эле ошенте бербестен, булар эми толук жаңыча нерсеге, бул дүйнөнүн эле проблемасы өзү, бир кыргыздардыкы деле эмес. Негизи билим берүү системасынын үстүнөн да карагандар бар да, дүйнөлүк деңгээлде. Эми ошол жерден эгер биз кыргыз өнүгөлү десек, эмне үчүн мектепте бизди ушинтип окутат болду экен деп өзүбүз изденишибиз керек да. Ошондо кайра келип эле чындыкты биз саморазвитие өз алдынча изилденүүдөн табабыз. Баары бир
дүйнөнү башкарып турган психология, масштабный психологияны управлять этип аткан адамдар баары бир билим берүү системасы менен өзлөрүнө ылайыктуу тил уга турган аткаруучу адамдарды тарбиялаганга аракет кылышат. Ал эми биз жок ага баш ийбиз, биз деген ичибизде толуу ресурс турбайбы? Биз ушунча зытмун мүмкүнчүлүктөрү турат. Биз балдарыбыздын ошол мүмкүнчүлүктөрүн ачып беришибиз керек дей турган болсок, анда биз өз алдыбызча изилдейбиз. Баягы мурдагыдай билим берүү системасына университетке ишенип эле отуруп ала турган заман азыр уже өтүп кетти. Мындайча айтканда, баягы 19-кылымда түзүлгөн система да бул. Азыр эми канчанчы кылым болуп атат. Ошондо ата-эне кошумча баланы өзүн изилдеш керек жана бала өзү изилдеш керек. Эне, эгер азыр эми биз энебиз да, жаш энелер 25 жаштан баштап эне болуп атышат да. Сиз балаңызды чындап эле ошондой болушун, дүйнөгө кызмат кылышын каалай турган болсоңуз, анда эне өзү изилденип баштайт да. Энени карап туруп эле бала үйрөнүп ала берет. Сиз мисалы 1 жыл окуп, үйрөнгөн нерсени бала сизден бир карап туруп эле копировать этип коет да. Азыр деген мындай сканер кылышат да, бар жогучу. Маалыматты деле биз деле даже окубайбыз, биз көп укпайбыз, биз сканер кылабыз, болду. Эми барып ушул заман келип атат да. Сканер кылып эле бир маалыматты алып кое турган заман келип атат. Азыр сөзүңүздө эне деп 2 жолу айттыңыз. Атанын ролу бул жерде азыракпы? Эми мындай, мен дагы ушу туурасында аябай көп изилдедим да, эмне үчүн ата ушундай депчи. Баягы эле бир жалпак тил менен түшүндүрүп берем да, окурмандарыма деле, баягы подписчиктериме делечи. Мисалы, эне, жер эне, баягы Чыңгыз Айтматов салыштырбады беле? Жер эгер аябай сонун боло турган болсо, нымдуу боло турган болсо, аябай жакшы мөмө алат. Мөмө бул биздин балдарыбыз, а эне болсо кайра эле биз болуп атабыз. Эми эне ошол жерди карай турган бир багбан болуш керек да. Бул атанын ролу деп эсептеймин да менчи. Даже мусулманчылыкта же башка китептерде деле, ыйык булактарда деле карасаң ушул нерсе жазылган экен да. Атанын моралдык бир эле эмеси бар экен да, милдети. Баланы тарбиялоодо атанын бир эле моралдык милдети бар экен. Бул нерсе ошол энесин сүйүүгө, сыйлоого үйрөтүү экен. Андан башка моралдык бере турган нерсеси жок экен. Эми ушул нерсенин ичинде баары камтылып атат да, аталарга. Демек, бардык жоопкерчилик энеге түшүп атат, бала тарбиясында. 90% анткени эне төрөйт баланы, эненин табиятынан, эненин сүтүнөн бала сыпат алат да. Ошондо сиздин азыркы ички состоянияңыз менен, ички акыбалыңыз менен сиздин балаңыз жаралып атат да. Эми биз кайсыл жакта айтабыз, мышленияны айтабыз албетте. Эми калган физический, генетический жактары атасына, конечно, тиешелүү жактары дагы болот. Сиз айтып атасыз эркин муун депчи. Анан эркин муунду тарбиялап жатканда биз тарбия менен эркиндиктин ортосундагы чекти кайсы жерден табабыз? Мисалы, азыр бала телефон бер дейт, 5 же 4 жаштагы телефон бер дейт, бербей койсо апасыныкы чалат. Бирок биз ошо апаны чаппаш керек, атаны апаны чаппаш керек, улууга андай мамиле кылбаш керек деген нерсени кантип бере алабыз? Урбай, сөкпөй, кандай кылып берсе болот ушул чекти? Баягы мен айтып аткан мээрим менен сүйүү деген бул бир эле сөз менен айтылып калып атат, бирок мунун ичинде көп нерсе жатат да. Эгер балада эненин вниманиясы толук жетишкен бала болсо, ал анчалык деңгээлде капризный болбойт. Анчалык деңгээлде энесин чаба бере турган бала болуп чоңойбойт. Бул нерсенин баары эле апанын даже беременный болуу электеги состояниясынан зависит этип атат да. Генден, даже кыз мезгилинен зависит этип атат. Бул эми узак нерсе. Ал эми кыска болсо 7 жашка чейин балага сүйүүнү чыбык менен дагы бергиле деген жер бар. Чектен чыгып баратабы балаңыз? Постоянно эмес. Баягы казактардын эмеси чыгып атпайбы? Апа, сиз мени урганда бир аз жиниңизди келтирбей уруңчу дейт. Эмнеге десе? Ошо жиниңиз келбегенде акырыныраак урасыз да дейт. Жинибизди келтирбей, осознанно баланы чыбык менен дагы тарбиялап койсок болот 7 жашка чейин. Бирок 7 жаштан кийин чыбык бере турган болсок, анда травма кылабыз да балага кайра. Ошондо чектен чыгууга, ошол деңгээлге жеткирген кайра эле өзүбүз болуп атпайбызбы? Мен айтам да, балаңызды четко
тарбиялағыңыз келеби, же болбосо сонун бала өстүргүңүз келеби? Биринчи аябай тарбияланып өзүңүздү өстүрүп алып, анан кийин балалуу болгулачы дейт элем да менчи. Бир бала төрөгүлө, ошону качественный кылып өстүргүлө. Мындай санга эмес, сапатка иштей турган заман келип калды да азырчы. Эми мен Кудайдын бергени, мен 5-6-дан төрөгөндөрдү күнөөлөбөйм. Алар деле байкуштуктар билбестиктен ошол нерсеге келишти. Бирок эми кыйналып аткан ким болуп атат? Өздөрүн да кыйнап атышат, баланы да кыйнап атышат. Мен да 2 балам ошентип кыйналып чоңойгом, аларды дагы кыйнагам убагында. Эми 3-чү балам төрөгөндө көзүм ачып атпайбы? Тамашалап калам досторума. Азыр мен ушул акылым болгондо мен бир баланы аябай даярдантып төрөйт элем дагы. Ошону 18ге чыгып алып, Кудайым, мына сенин эмеңи аткардым мен. Милдетимден кутулдум деп аябай довольный болот болчумун депчи. Зетмундан дагы бир өзгөчөлүктү байкадым. Бетме-бет отуруп сүйлөшкөндү жактырышпайт. Бирок онлайн болсо, ошол кайсы бир технология менен сүйлөшкөндө кадимкидей ораторский чеберчилиги менен сүйлөйт. Бул алардын өзгөчөлүгү же бир шарт элеби? Анткени баягы технологияда кебетесин жакшы кылып коймой, ал бул деген бар да. Самооценка деген ошол нерселерге деп ойлойсуз. Бирок эми программа мындай да, бизге Zmoon'га азыр акыл эсине киргенден баштап эле через онлайн жазылып атат да көпчүлүк нерсе. Өзүнө кызыктуу маалыматтарды онлайн алышат. Анан онлайнда интернетте сүйлөп аткан адамдар аябай күчтүү көрүнөт аларга. Программа ошол боюнча жазылып атат да. А монтип эле үйүн караса же эжекесин караса баягы эле черно-белый да. Ошондо бала кайсыл жактан эмоционально өзүнө питание алып атса, ошого карап түздөлүп кете берет да анан алардын мээси. Бул биринчиси. Экинчиси болсо мындай өзүңүз карап көрүңүз да, азыр бизнесмендер да, мен бизнес психологум да. Бизнесмендер азыр офлайнда аябай кыйналып кылган 10 жылдык бизнестин результаты менен онлайндагы 1 жылдык результаты дал келет дейт да. Мындайча айтканда 10 жыл сиз мээнет кылып тапкан акчаны онлайнда 1 жылда таап алса болот экен деп атат. Эгер келечекке карай турган болсок, онлайн, конечно, онлайнда өзүн көрсөтө билген, онлайнда аябай өнүккөн бала наоборот өзүнүн жашоосуна выгодно болуп атпайбы? Эми урматтуу ата-энелер, ошондой эле мугалимдер, бир эле нерсе айтамын. Кандай десем, эми баягы той топурга же болбосо эл көзүнө деген акчадан бир аз эконом кылып туруп, бир аз балдар башка муун турбайбы деп изилденип коюңуздар. Ошол эле жетет негизи. Биз чоңбуз да, зрелый возрасттабыз. Биз бир окусак түшүнөбүз да. Анан экинчи окугусу келбегендер просто надо понять деген жери бар да, баягы философтордунчу. Просто аларды ошол боюнча кабыл алып, ошол боюнча түшүнүшүбүз керек. Андан башка биз алсызбыз да алардын алдында. Маегиңизге чоң рахмат, Башина Кадырбековна. Ал эми Супер KG порталынын көрөрмандарына саламатта калыңыздар демекчибиз. Эмки маекке чейин көрүшкөнчө.